Саламатсыздарбы? Менде коррупцияны токтотпойлу. Бюджетте калып атабыз, жакшы. Коррупцияны токтотсок жакшы болот эле. Негизинен баарыбызга жакшы болмок да, биякта отургандар дагы, көчөдөгү сырттагы элдерге дагы. Мисалга алып келгенде, подрядчик менен ошол подрядчиктер текшергендердин ортосунда коррупция качан бүтөт? Подрядчиктер айтып атат, биз салганга даярбыз дейт, жакшынакай кылып салып бергенге даярбыз дейт. Бирок акчаларыбыздын баарын бергенден кийин бөлүштүрүп надзорный органдарга. Нар жакта калганда дейт, жанагы 500 сом тура турган трубаларды биз мисалы 300 сомго алабыз дейт. Бууларды алып келип коебуз дейт. Анткени биз бергенбиз дейт. Тияка бергенбиз, бияка бергенбиз дейт. Мен айта берем, айтып коеюн. Мен отурбайм бул жерде, мындай кылып, жөн эле жакшынакай болуп айта берем баарыңарга. Пока коррупция токтомоюнча айта берем. Же силер көрбөй атасыңарбы? Көрө эле атпайсыңарбы эмне болуп атканын, туурабы? Токтотпойсуңарбы? Балдардын келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн. Колуңардан келет го. Неге келбегендей болуп, бул жерде отуруп алып эле мындай иштеңер келбейт, чынымды айтып кетем. Өкмөт силерсиңер. Мен чала блогер, чала депутатмын. Мен колуман ушул жерде ушинтип айтыш келет. Силердин колуңардан непосредственно ошол жерлерден барып туруп ошол нерселерди чечип коюш келет. Чечип койгула да. Балдарыңар үчүн чечип койгула да. Канча жыл болду? 30 жылдан ашты. Токтобойт коррупция Кыргызстанда. Ал могул жерде отурган ар бир кабинет, ар бир неме министерстводон сурасаң, ар бир өңөрдө коррупция бар. Ишенбесеңер сурагыла, мен айтып берейин. Любой министрлик сурагыла азыр. Жерде отурабыз, чечишип, ойноп коюп, суранып коюп, силерден мындай кылсак тиги мектептерден акча чогултуп. Мектептерден акча чогултуп 1 жыл мурун токтош керек болчу. Между прочим, президент указал. Любой жерде коррупция бар да. Билесиңер, 5 колуңарда билесиңер коррупция бар экенин.